Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен биз числону жазабыз. 22 сентябрь. Жана ошондой эле темабыз тик бурчтуктун периметри. Тик бурчтуктун периметри жазабыз. Силер буга чейин билесиңер, периметр жөнүндө түшүнүк алгансыңар башталгыч класстан. Ошондой эле периметр, тик бурчтуктун периметрин эсептөөнү билесиңер. Эми балдар, китебиңердеги 38 бетти ачкыла. 38 бетти ачабыз. Бул жерден тик бурчтуктун периметри жана аянты жөнүндө айтыптыр. Тик бурчтуктун периметрин кантип табабыз? Силерге башталгыч класстан белгилүү. Тик бурчтук деген эмне? Тик бурчтук бул бардык бурчтары тик болгон 4 жактуу фигура. Тик бурчтуктун бурчтары, могу жердеги бурчтары 90 градусту түзөт. Эми ушул тик бурчтуктун периметрин кантип табабыз? Эсиңерде болсо балдар, тик бурчтуктун периметрин биз периметрди табууну П деген тамга менен белгилейбиз. Узунуна туурасын кошуп, 2 эселентүү менен биз тик бурчтуктун периметрин тапканбыз. Узунун А, туурасын Б деп белгилесек. Мисал үчүн, тик бурчтуктун узуну 4 сантиметр болсун, 4 дециметр. Ал эми туурасы 3 дециметр болсун. Ушул тик бурчтуктун периметрин кантип табабыз? Периметрин табыш үчүн 4кө 3тү кошобуз, узунуна туурасын. Андан кийин 2ге көбөйтөбүз. 4кө 3тү кошуп, 2ге көбөйтсөк, бизде 14 дециметр. Демек, периметри 14 дециметр экен. Эми ушул тик бурчтуктун аянтын кантип табабыз? Тик бурчтуктун узуну 4 дециметр эле, ал эми туурасы 3 дециметр эле. Эсиңерде болсо балдар, аянтты биз S тамгасы менен белгилегенбиз. Аянтын табыш үчүн узунуна туурасын көбөйтүп коюу жетиштүү. Аянтын тапсак, 4кө 3тү көбөйтүп 12 дециметр квадрат. Бирдиги квадрат менен белгиленет. 12 дециметр квадрат деп белгилейбиз. Эми китепте 38 бетте 87 көнүгүүнү карадык. 87 көнүгүүдө эмне дептир бизде? 87 көнүгүүдө тик бурчтуктун негизи 82 сантиметр, аянты 3034 сантиметр квадрат дейт. Периметрин табыш керек экен. Ойлонуп көрсөк балдар, бизге аянты берилиптир, негизи берилиптир. Биз кайсы жагын табышыбыз керек? Экинчи узунун табышыбыз керек. Андан кийин туурасын табышыбыз керек. Андан кийин периметрин эсептөгенге жеңил болот. Мынакей, биздин тик бурчтугубуз берилиптир. Тик бурчтукту алдык. Тик бурчтуктун негизи дейт, негизи мына жагы 82 сантиметр экен. Ал эми аянты 3034 сантиметр квадрат экен. Мен батпай калдым жаза берейин, силер тетрадка толук жазгыла. Эми бунун периметрин табыш керек экен. Алгач биз периметрин табыш үчүн бул жактагы туурасын таап алышыбыз керек. Бир жагы белгилүү, аянты белгилүү болсо, экинчи жагын табыш үчүн биз аянтты табуунун формуласын билебиз да, узунун туурасына көбөйтөбүз. Аянты белгилүү экен, бир жагы белгилүү экен 82, ал эми экинчи жагы белгисиз экен. Бизде эмне түзүлдү балдар? Жөнөкөй теңдеме. Бул жерден биз теңдемени чыгарсак, экинчи жагын табабыз. Башкача айтканда 3034-тү бөлөбүз 82-ге. 82-ге бөлсөк
3.3'tөн беребиз. 4, 7. Демек экинчи жагыбыз 37 дециметр болот экен. Демек эми тик бурчтуктун, жанакы биздин тик бурчтуктун узуну 82, туурасы 37 экен. Периметрин эсептеш үчүн эмне кылабыз? Узунуна туурасын кошуп, 2ге көбөйтүп коебуз. Көбөйтүү 2. Чыгарып койгула балдар. Эми кийинки тапшырма тик бурчтуктун периметрин жана аянтынын өзгөрүүсү деген 39-бетте турат. Бул жерде 91-көйнүгүнү карагыла. Тик бурчтуктун негизи 14 метр, бийиктиги 6 метр. Ал эми тик бурчтуктун жактары 2 метр жана 6 метр болгон тик бурчтукту кесип алышты дейт. Алынган пайда болгон фигуранын аянтын жана периметрин тапкыла дейт. Бизде мындай тик бурчтук берилиптир. Тик бурчтуктун негизи 14 экен, бийиги 6 метр экен. Ал эми мындан 2 метр жана 6 метр болгон тик бурчтукту кесип алыштыр. Мына бетти кесип алыштыр. Бул жагы 2, бул жагы 6 болгон тик бурчтукту кесип алышыптыр. Ошондо биз ушул аянтты жана периметрин табышыбыз керек экен. Кантип чыгарабыз? Биринчи аянтын табабыз. 14-тү 6га көбөйтөбүз. 14-тү 6га көбөйтсөк 24, 84 сантиметр квадрат. Эми экинчи мынобу берилген тик бурчтуктун, кесип алган тик бурчтуктун аянтын табышыбыз керек. Экинчи аянтты табабыз. 6-ны 2ге көбөйтсөк 12 сантиметр квадрат. Эми биринчи чыккан тик бурчтуктун аянтынан экинчи чыккан тик бурчтуктун аянтын кемитип коебуз. Биринчи тик бурчтуктун аянты 82 болчу. Ал эми экинчиники 12. Демек калды 70 сантиметр квадрат. Калган тик бурчтуктун аянтын таптык. Эми карагыла балдар. Ушул биздин тик бурчтугубуздун периметрин да табышыбыз керек болчу. 6, 14. Периметрин табыш үчүн эмне кылабыз? 6га 14-тү кошуп 2 эселентебиз. Батпай калды, мен мындай эле жазайын. 20, 20-ны 2 көбөйтсөк 40 сантиметр экен периметри. Эми экинчи тик бурчтуктун бийиктиги 6, узуну 2 болчу. Периметрин табабыз. Бийиктиги 6, негизи 2. Кошуп 2 эселентебиз. 8, 16 сантиметр. Демек баштапкы тик бурчтуктун периметри 40. Ал эми кесип алган тик бурчтуктун периметри 16 экен. Эми экинчи кесип алгандан кийинки тик бурчтуктун периметрин кантип табабыз? Бизде тик бурчтуктун узунунан 2 метрди кыркып алышты, 6 калды, бийиктиги 6 боюнча калды. Периметрин табыш үчүн 4кө 6-ны кошуп 2 эселентүү жетиштүү. Демек бул 20 сантиметр чыгат экен. Демек тик бурчтугубуздун периметри 20 сантиметр чыгат. Түшүнүктүү болдубу балдар? Силерге үйгө тапшырма 91-көйнүгү жана ошондой эле 38-беттеги 88-көйнүгү, 88 жана 91-көйнүгүнү аткарасыңар. Тапшырма 88-көйнүгү жана ошондой эле 91-көйнүгү. Иштеп мага жиберип койгула.